Казакстандын президенти венгриялык бизнестин капитандары менен да жолугушту. Будапештте болгон мамлекеттик визиттин алкагында өткөн инвестициялык тегерек көстөлүнүн жыйынтыгында 7 коммерциялык документке кол коюлду. Алар айыл чарба, транспорттук инфраструктураны санариптештирүү жана билим берүү сыяктуу тармактарда кызматташууга багытталган. Касым-Жомарт Токаев ошондой эле компания жетекчилерин Астана эл аралык форумуна катышууга чакырды. Ал жакта венгриялык бизнес казакстандык ишкерлер байланыштарын кеңейте алат. Белгилей кетсек, иш-чара 2025-жылдын бугу айына мерчемделген. This year marks the 10th anniversary of our strategic partnership. Быйыл өлкөңүз менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларациянын кабыл алынганына 10 жыл толду. Ушул мезгил аралыгында биздин тыгыз кызматташтыгыбыз өз ара ишенимге жана жалпы максаттарга негизделди. Казакстанга венгриялык инвестициянын көлөмү 370 миллион долларга жетти. Биздин өлкөдө 70тен ашык венгриялык компаниялар, анын ичинде Mall Group жана Geden Reiter менен ийгиликтүү иштеп жатышат. Машина куруу, айыл чарба жана логистика тармактарында инвестициялардын көлөмү 540 миллион доллардан ашкан биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу каралууда. In the machine building, agriculture and logistics sectors,